Бул Ош шаарындагы Золотой дракон рестобары жана Лас-Вегас эс алуучу жайы. Ош шаардык суу канал муниципалдык ишканасына 5-6 айдан бери сууга делген карызын төлөбөй жүргөндүгүн текшерүүчүлөр билдирет. Аталган жайды текшерүүгө алганда кожоюнун ордуна башка адам чыкты. Анын сууга болгон төлөмдөр туурасында маалыматы жок болуп чыкты. Администратор да келген жок. Текшерүүчүлөр сууну кыркып кетти. Счетчик менен төлөбөй, мен жөн эле счетчиги жок эле төлөшүм керек. Мага бир сумма чыгарып бергиле деп бир жок нерсени айткан үчүн өчүргөнүбүз максатыбыз ошол, эң биринчи максат. Текшерүүчүлөр андан соң Хан чайканасына келишти. Чайкананын сууга болгон карызы 10.720 сомду түзөт. Бир канча ирет эскертүү берилсе да карызды төлөгөн эмес. Тил кылганды биле кылат бияктач. Буттум. Ошого азыр сиздикин, азыр сиздикин. Ошого азыр өчүрүп кетебиз. Качан барып төлөйсүз, карызыңызды кутуласыз. Анайын жандырып аласыз. Хорошо, эртең барып төлөп коймон. Жок, азыр өчүрүп кетебиз. Мен айттым го, мен азыр биякта фуршет банкеттерим көп. Фуршетиңиз келип мындай бир неме кылып койбойсуздар го. Туурабы? Сага ай сайын инспектор келип атат да. Шот берип атат. Брат, камераны онда спичканы өчүрүп алчы. Чайханага алдын ала буйрутма алып алган администратор абалды түшүндүрүп, карызды жеринен төлөөгө макул болду. Негизи алганда Ош шаар суу каналынын кылып жаткан милдети, азыр кылып жаткан иштери туура. Закон ченеминде булар төлөбөгөн абонентке барып без предупреждения, орысча айтканда, барып өчүрүп койгонго акысы бар. Өзү сууну колдонуп жаткан, таза сууну колдонуп жаткан ишкана болобу, жеке адам болобу, өзү кызыктар болуш керек да. Канча ай мурун мен төлөшүм керек. Текшерүүчүлөр Хан чайканасынан 10.720 сомду алып, суунун наркын тастыктоочу баракты жеринен берип, кийинки жайга барышты. Бул Мончо суу канал ишканасынан 80.000 сом карызы бар. Анын суусун текшерүүчүлөр кырккан жок. Анткени ал карыздын баарын быйылкы жылдын аягына чейин төлөп берүүнү убадалады. Жыл бүтүшүнө результат болот, кыжалат болот. Мен болгондук үчүн айтып атам. Болот, результат болот, кыжалат болбогула. Общий бар жогуна мен ошо карап турамын. Жооп бересизби, сиз жооп бересизби? Ушул жерге мен жооп берем азырынча. Атыңыз, фамилияңызды айтып коюңуз. Атым Махабат, фамилиям Тойчиева. Болдубу? Жаман такадыңыз го. Ош шаарына бир күндө 178.000 метр куб таза суу берилет. Бул жергиликтүү калктын сууга болгон муктаждыгынын 68%-ын толуктайт. Ош шаарынын айрым аймактарында таза суу саат менен берилип турат. Ал эми Ош шаарынын сууга болгон карызы 24 миллион сомду түзөт. Анын ичинен калктын карызы 13 миллион. Калган 11 миллион сом мекеме ишканалардан, эс алуучу, тамактануучу жайлардан топтолуусу керек. Былтыркы жылдан быйылкы жылга салыштырмалуу мына 3 миллион 8 ай 9 ай мына 9 ай кетти. 3 миллион 4 миллионго жакын былтыркыга салыштырмалуу дебиторубузду азайттык мына 9 айдын ичинде. Бул дагы жыйынтык. Бая сизге айтып кеткендей кассада атабыз, безналичий расчетто атабыз. Ол жагынан карасак дагы жылыш бар. Былтыркыга салыштырмалуу быйылкы айырма бар. Бул күнү карызын төлөбөгөн эс алуучу жайлардын ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, карызы көп ишкерлердин суусу кыркылды. Ош шаардык суу канал муниципалдык ишканасы суудан карызы бар жарандарды карызын убагында төлөөгө чакырат. Адыл Акжол уулу, Улар Мужиев, жаңылыктар.